Ассаламу алейкум жигиттер, туугандар, кандайсыздар? 2 ай болуп калды окшойт ушул Матизди алдым деп обзор кылып чыгарган элем. Так, ошол бузулган жерлерин, минустарын айтып чыгарган элем. Ким билген болсо, бир комментарий калтырып койсо депчи. Рахмат, ошондо ответин берип, билген жерлерин айткан, советтерин айткан ака досторго рахмат. Билбеген жерлерин үйрөнүп алдым. Так, алгандан кийин мурунку акыбалы менен азыркынын разницасын көрүп коюңуздарчы. Биринчи алганда аккаунтка кирип карасаңыздар видео чыгат. Биринчи алганда вообще состояниясы начар болчу да. Алдык, ремонтун кылдык. Майын алмаштырдык, конечно, фильтрлерин алмаштырдым. Катушкасын алмаштырдым, свечаларды алмаштырдым. Подлокотник койдум, өзүмө ылайыкташтырып. Да, майда чүйдө иштерин кылдым. Колдон келишинче, акчам жетишинче жасап атабыз. Эми буну мен мактаныш үчүн же башка нерсе кылыш үчүн жасап аткан жерим жок. Просто кээ бир адамдарга кызык. Матиз кандай экен деп, Москвада кандай болот экен деп издегендерге кызык да. Мен Матиз менен Москвада только доставка, Яндекс доставкада иштейбиз. Ошо ара-арасында ошентип машинаны обзор кылып чыгарып коем. YouTube'га жүктөп турам. Что мына каналдын кичине өсүп өнүгүшү үчүн. Сиздерден ошо бир лайк, комментарий жазып поддержка кылып турсаңыздар эле болду. Жок дегенде бир каналдын, бир адамдын өсүп өнүгүшүнө жардамыңыздар тийип калар. По-любому көргөндө эле бир лайк басып коюш оор болбосо керек деп ойлойм. Ошол анан мурунку видео боюнча комментарий калтыргандарга мен чын жүрөктөн ыраазымын, рахмат. Ушул акылын айтып, туура жолдорун үйрөткөндөргөчү өтө ыраазымын. Чын жакшы адамдар деле көп. Арасында, конечно, тыйындын эки жагы болот го. Жакшысы, жаманы болот дегендей. Арасында аркылуу сөздөр менен жазгандар болду, жаман жакшы жазгандар болду. Унун тракторго, унун өлүп калыптырбы, туда-сюда деп. Туугандар мындай да, ар ким мындай акылы жеткен, мындай баш иштеген эле жакшына түзүк эле адам эме кылат да, ойлонот да, эми бул өзүнүн чөнтөгүнө жараша алыптыр, молодец, менсин деп, мындай жакшы жакта ойлонгон адам ошентип эле айтат да. Анан билбейм, берки комментарий, минус комментарий жазгандар кандай адамдар билбейм да. Мен өзүм чөнтөгүмө жараша машина алдым да, туурабы. Может, көп деле акчам бардыр. Ушул ишке удобный болуп, өзүмө ылайыктуу болуп, ушуну алгандырмын. Вот. Анан сиздерге дагы бир айтарым. Реклама машинаны ким алды, сатты кылган болсо, машиналарды бекер реклама кылып бергенге даярбыз. Бизге видеолорун тартып жөнөтөсүздөр. Телефон номерлерди жазып жөнөтөсүздөр. Мен WhatsApp номеримди калтырып коем, ошого жазсаңыздар болду. Ошол жактан түшүндүрөм, ошол жактан видео жөнөтсөңүздөр, биз бекер чыгарып беребиз, YouTube'га сатылат деп. Конечно, просмотр жакшы эле кетет. Москвада өтө көп биздин катталуучуларчы Москвада бар. Москвадан көргөндөр, Москвадан комментарий жазып отургандар көп. Ошол достор, бизге сүрөт видео жөнөтсөңүздөр, биз бекер реклама кылып бергенге даярбыз. Сиздерден бир эле жардам, ошол поддержка, лайк сураныч достор, комментарий, подписка, чтобы биздин каналга жок дегенде бир
бир салым кошуп коеюн деген адамдар болгон болсо, андайлар, конечно, бар. Анан жаман сөз жазып, жаман комментарий жазгандарга, конечно, болуптур дейбиз. Сиздердики туура дейбиз. Ошолорго чыдаш үчүн биз ушул контентти, ушул видеолорду тартып, ушул ишти баштап атабыз. Ошол достор, если Яндекс Еда боюнча дагы видео обзор кылып чыгарганбыз, монтаждап. Если ошол Яндекс Еда боюнча дагы вопростор болгон болсо, кеңири жазыңыздар. Билгендер бар, арасында билбегендер дагы бар. Ошо билбегендерге кичине, может, бир сөздүн жардамы тийип калар. Ошо туугандар, рахмат, подписка, лайк. Чоң рахмат убакыт бөлүп көргөнүңүздөргө.